Assalamu алейкум, урматтуу достор. Бүгүн бүгүн 16 апрель саат 2-де Талас областынын Бакай Ата райондук сотунда бир иш каралып жатат. Ал иш боюнча ошол өзүңүздөр жакшы билгендей, маалыматыңыздар болсо керек, ошол жылдын башында Таластан 5-6 киши камакка алынган. Аларга коюлган айыптарды көрсөң күлгүң келет да. Теректерди кыйып койгон, анан кийин уруксатсыз теректерди кыйган, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, андан тышкары жанагы Бешташтагы коруктагы чөптү ошол жердеги маралдарга жегип салган деген сыяктуу ошондой бир абсурдтук айыптарды тагып, анан 6 адамды камакка алышкан. Анан мени 6 адамдын башкалары жөнүндө мындай детальдарга токтолбой эле коеюн, себеби иш менен толук мындай үстүртөн маалыматым бар. Анан бирок жалпысынан абсурд да. Анын ичинде ошол Сариев Исламбек Абдиевич деген жигит бар. Ошол жигит Актөбө айылдык кеңешинин, мурдагы Актөбө айылдык кеңешинин депутаты болуп турган кезде уруксатсыз теректерди кыйган деген айып менен камакта жатат 4 айдан бери. Ал теректерди кыйганда, ал ошол кездеги Бакай Атанын акими, ага чейин жанагы Токой чарба боюнча экологиянын башчысы болуп иштеп турган кезинде Улуттук илимдер академиясынын корутундусуна таянып, анан эскилиги жеткен, отундан башкага жарабаган дарактарды кыюуга уруксат берет. Анан кийин ошол келишимдин негизинде ал дарактарды кыйып алып, бирок ошол эле учурда ордуна 1000 дарак заказ берет. Жанагы аны Токой чарбасынын башчысы дагы сотто тастыктаптыр. Заказ берет дагы, Сариев Исламбек заказ берип, 1000 даракты жанагы кыйылган теректердин ордуна тигебиз деп. Азыркы күндө 2 жылдан бери ошол дарактар өсүп турат да. То есть жанагы даракты кыюуга болгон разрешительный документтери да бар. Биринчиден, экинчиден ал дарактар мөөнөтү өтүп кеткен. 60-70 жыл азыр отундан башкага жарабайт деген справкасы бар, мындайча айтканда. Ошого карабастан Талас областтык управлениясы, регионалдык управление СМБнын ушуларды камап, канчадан бери камакта кармап отурат. Урматтуу президент мырза, мен сизге канча иштер боюнча кайрылууларды жасап атам, маалыматтарды чыгарып атам. Кудайга шүгүр, сиз абдан тез, ыкчам түрдө реакция жасап, тиешелүү органдарга, тиешелүү жетекчилерге, мекемелерге тапшырмаларды берип атыпсыз. Мага маалыматтар келип атат. Мына ушул маселе боюнча да көңүл буруп койсоңуз, себеби дегенде ушул адам жөн эле жерден камакта жатат да бүгүнкү күндө. Мен ал жигитти мурдатан эгер билбесем, анда бул маалыматты айтып чыкпайт болчумун. Ал жигит ар бир документти, бүтүр чекитти карап, кагаз менен иш кылган буквоед бала. Анан ошону сен кыркып коюпсуң, теректи кыркып коюпсуң деп эле, жанагы мындай СМБда мындай болуп калыптыр да, социалисттик мелдеш сыяктуу болуп калыптыр. Ким көбүрөөк результат чыгарат дегенде, анан эми Таласта эми баягы эл аз болгондон кийин ал жерде результат табыш да аябай кыйын болсо керек. Анан ушуга окшогон иштерди алып чыгып, анан терек кыйды, анан кийин коруктун чөбүн жегизди деген сыяктуу болбогон абсурдтук бир немелер менен, айыптар менен адамдарды камап, тушап, азабын колуна берип атат. Мен өткөндө ошол Сариев Исламбектин үйүнө бардым. 80-деги апасы бар. Үйүндө жалгыз отурат. Ислам болсо ошол балдардын ичинен эң кичүүсү болгондуктан апасынын колунда калган. Анан айтат, апабыз айтат да, болгон толгон мыдырыбыздын баарын саттык дейт. Азыр эчтекебиз жок, отурабыз дейт. Анан ошондой акыбал болуп атат да. Эми мисалы даже буну делечи мындай
Ал бала өзүнүн укугун өзү коргоп алат. Бирок деген жок дегенде ушул нерсени мындай үй камагын алып чыгып деле суракка алса болот да. Ошол подписка менен деле, үй камак менен деле четсе болот деле да. Анан коркунучтуу кылмышкердей кылып эле аны ал жакта эмне кармап турат мисалы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз өткөндө Ыдырыс Исаковго берген интервьюңузда сиз айтыпсыз, ошол именно жанагындай экономикалык кылмыштар боюнча биз бүгүнкү күндө камакка алуу чарасы жок эле, мындай эле тергөө боюнча бир мындай эрежелерди киргизип атабыз деп айтыпсыз да. Анан эгерде ошол нерсе ишке ашса абдан жакшы болмок да. Бул не деген бир 400 теректи кыйып койду деп болгондо да ал отунга жара, отундан башкага жарабай турган теректер да. Ошону уруксат берген мурдагы аким, дагы бир канча 5-6 адам камалып жатат да. Ошол мисалы исламдын 80 жаштагы 80ден ашкан апасы үйүндө ыйлап отурат. Баарыбызда апа бар. Анан кийин экинчиден жанагы мурдагы акимдин тиги үй бүлөсү көчөдө калыптыр дейт. Анткени ал аким Алайдан келген да. Ал жергиликтүү ал жерде үй жок. Кызматтык үйдөн кубалап чыккандан кийин үй бүлөсү да көчөдө калган да. Ушуга окшогон фактылар көп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз ушул сыяктуу маселелердин баардыгын улуттук коопсуздук кызматынын текшерген, тергеген, козгогон ар бир ишине дыкаттык менен баа берип, кайрадан тиги иликтеп, комиссия түзүп, ревизия кылбасаңыз болбойт. Буга окшогон иштер Кыргызстан боюнча жүздөп саналат. Мына ал иштин канчалык өтө олуттуу экенине сиз Ош облусунда жасаган сапарыңызда өзүңүз көрдүңүз. Канчалаган адамдарды какшатып, канчалаган адамдардын укугун кордоп, тебелеп, зар какшатып салган. Ошонун баардыгын өзүңүз көрүп атасыз. Канчалар айыпсыз, күнөөсүз камалып кетип атат. Ошондуктан сиз ушул маселелерге терең көңүл буруп, анан кийин ревизия кылып, бир комиссия түзүп, кайра карап чыкпасаңыз, адамдын тагдыры деген оюнчук эмес. Канчалаган адамдар жөн эле чабылып кетип атат. Ошого окшогон результат кылыш үчүн, кимдир бирөөгө жакпай калган үчүн, кимдир бирөөнү башкача тиктеп койгон үчүн деле чабылып кеткен адамдар бар да бүгүнкү күндөчү. Аны сиз өзүңүз четин эмес, бир тобун өзүңүз көрүп атасыз. Сизге даттанган адамдардын көптүгүнөн байкадыңыз. Укуктук мамлекетте мындай беспредел болбош керек да негизичи. Ошондуктан биздин урматтуу президентибиз, урматтуу башкы прокурор, урматтуу соттун төрагасы, булар баардыгы маселени мындай жеринде иликтеп карап чыгып, анан кийин мындай бир концептуалдуу жалпы карап туруп, анан кийин бул маселелерди мындай терең талдап туруп чечпесе болбойт. Мындай болуп уланышы мүмкүн эмес да дальше. Ошондуктан бүгүн ошол сот процесси болот. Ошол жанагы таластагы терек кыйды, анан кийин коруптун чөбүн жегизип койду деген сыяктуу айыптар боюнча. Анан дагы бир кызык нерсе, ошол жанагы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы далилденбегендигине байланыштуу бүгүнкү күндө ошол таласта СМБнын тергөөчүлөрү кайра жанагы хулигандык менен барып туруп кыркып салган теректерди деген сыяктуу абсурдтук айыптарды коюптур. Ал теректерди хулигандык менен кырка албайт, анткени колунда уруксат берген документи бар, ошон үчүн кырккан да. Эми ушуга окшогон абсурдтар көп, аябай. Ушуларды мындай бир жеринде терең иликтеп, өзүңүз карап чыкпасаңыз болбойт. Өзүңүз бүт Кыргызстан боюнча четинен кыдырып, адамдардын арыз муңун кабыл алып, убагында жеринде чечкиле деп тапшырып аракет кылып атасыз. Бирок ошол эле учурда ошол ишти тергеген СМБнын тергөөчүлөрү бар. Анан кийин ошол СМБнын ошол прокуратуранын өкүлдөрү, айрым учурда милициянын өкүлдөрү дагы ошол СМБнын жанагы немесинде соттун өкүлдөрү, СМБнын кураторлорунун айдагында коркконунан ошондой бир алардын чечимдерин колдоп, ошондой бир мыйзамсыз иштерге барган учурлар көп. Ошондуктан алар өздөрүн өздөрү соттобойт, өздөрүн өздөрү мен акмакмын деп жарыялабайт. Ошондуктан
Сиз бардык маселенин башында туруп, анан кийин ротация жолу мененби, кандайдыр бир деңгээлде, анткени себеби алардын бардыгы, алар да кыргыздын балдары да, ошол тергөөчүлөр да, прокурорлор да бардыгы кыргыздын балдары. Анан аларды бир башка аймактарга которуу жолу мененби, алардын ордуна башкаларды дайындоо мененби ушинтип маселени чечпесе болбойт. Бул жерде аябай көп адамдардын укуктары бузулуп атат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Айрым маселелер боюнча ушинтип чыгып айтып турабыз.